Белгилүү ырчы Султан Садыралиев азыркы замандын ырчылары жөнүндө өз ой пикирин билдирди. Ырчылар акыркы кезде оор уйкуда жаткандай сезилет. Бул эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз? Тойго байланып калдык. Ырчылардын көбү тойго ылайыктап ыр жаздырып калышты. Азыр шарт ушундай болуп жатат. Жаш ырчылардын көбү тойдо көрөсүң. Биз жаш кезде тойго барып ырдачу эмеспиз, концертке иштечүбүз. Тойго мен кийин эле бара баштадым. Азыркы ырчылардын көбү той менен бутуна туруп жатышат. Тойлор бир күнү токтоп калса, ырчылар эмне кылат болду экен деп көп ойлоном. Мен да ойлоном, бирок той токтосо концерттер башталат. Чыгармачылык баары бир токтобойт. Көп таланттуу жаштар өсүп келе жатат. Тойлордон көрүп, ушул сахнада ажары ачыла турган бала экен деп калам. Буйруса ал дагы болуп калар. Ыраазымын сага деген ырым жакты. Канча жылдан кийин жубайыңа ыраазычылык билдирдиң? Үйлөнгөнүбүзгө 10 жыл болду. 3 балам бар. 10 жылдан бери менин кандай гана мүнөзүмө чыдаган жок. Бул ырды дем күч берип келген келинчегиме арнап чыгардым. Келинчегиң өзү ыраазы болдубу бул ырга? Албетте ага жакты. Маалымат булагы супер чекиткейжи. Айсалкын Садыкова эмнеден абайлаш керек экенин айтты. Ырчы Данияр Эрматовдун жубайы Айсалкын Садыкова көрөрмандарына өзүнүн кичинекей чагындагы сүрөтүн бөлүштү. Убакыт кандай тез өтөт. Убакыт бул кум, жашоо бул суу, сөз бул жел. Бул кошумалардын баарынан абайлаш керек, кирдеп кетпеш үчүн деген оюн бөлүштү. Эскерте кетсек, ырчы Данияр Эрматов сүйүктүүсү Айсалкын Садыкова менен 20 ноябрда Ош шаарында баш кошкон. Тойго Эрматовдун достору, шоу-бизнестин таанымал өкүлдөрү баштаган. 1000 адам катышкан. 2 жашка өкүл ата болуп тамада Аман Ибраев шайланган. Эскерте кетсек, Данияр Эрматов 1989 жылы Ош областынын Өзгөн районундагы Куршап айылында туулган. Токто жаны, махаббаттым аттуу ырлары менен элге таанылган. Ырчынын жубайы 20 жаштагы Айсалкын Садыкова Өзгөн районунун Мырзаарык айылында туулган. 2 жаш социалдык тармактан таанышкан. Аз убакыттын ичинде Данияр менен Айсалкындын социалдык баракчасында катталгандар 11 000ден ашты. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи.